Илим технологиянын өсүп өнүгүшү окумуштууларга жаңы милдет талаптарды коюп баштады. Мына ушул жаатта бүгүн биз кеп кылабыз. Ассаламу алейкум. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Германиядагы нанотехнология илимий борборунун илимий координатору, техника илимдеринин хабилдүү доктору, Клаустал техникалык университетинин профессору Рыспаев Талант Акминжанов агай. Акминжанович, куш келипсиз агай. Рахмат. Ош шаарына куш келипсиз. Көбүнчө ушу чет өлкөлөрдө ушу илим жолу менен сапарларда болот экенсиз. Ушу өзүңүздүн жумушуңуз боюнча, бүгүнкү күндө жасап аткан иштериңиз боюнча кыска бир маалымат берип анан сөз баштасак. Assalamu alaikum, урматтуу коллегалар, жердештер, жалпы эл, сиз рахмат ушундай көрүүнү берүүнү уюштуруп атканга. Мен Кыргызстанга 20-декабрда келдим. Бишкекте 3 күн болуп, анан азыр 1-2 күндөн бери Бишкектемин. Бишкектеги илимий жумуштарыбызды жүргүздүк. Ал эми бул жерде болсо Ош мамлекеттик университетинде 1 сааттан кийин бир нанотехнология боюнча семинарды уюштурам. Ушул нанотехнология жалпы эле коомчулукка жаңы кирип жаткан терминдердин бири да. Мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, бул кандай мааниде кабыл алсак болот? Нанотехнология деген термин, сиз айткандай сөз, бул биринчи жолу башталышы 1959-жылы башталган. Америкада Калифорния деген чоң белгилүү университет бар. Ошол Калифорния университетинде америкалык физиктердин жалпы жыйналышы болот, 1 жылдык дайыма болуп турат. Ошо 59-жылы болгондо Америкадагы жалпы эле дүйнөдөгү эң көрүнүктүү физиктердин бири Фейнман деп орусча Фейнман доклад жасаган. Ал кванттык физика, кванттык механика боюнча эң көрүнүктүү физик ошол. Ал убакта машина куруу өнүгүп, Германия, Америкада жалпы техникага өнүгүп, анан жалпы ченегендеги өлчөм миллиметрден так болуп микрометрге өткөн. Азыр деле машина курууда, техника курууда миллиметр колдонулбайт. Микрометр менен өлчөнөт да. 1 микрометр деген эмне? Бул эгерде биз 1 метрди 1000ге бөлсөк, ошонун 1 бөлүгү 1 миллиметр. 1 миллиметрди 1000ге бөлсөк, ошол 1000 бөлүктүн 1 бөлүгү 1 микрометр. Демек, 10-дун -6 даражасындагы метр. Анан техника, илим андан ары өнүккөндөн кийин дагы кандай кетебиз деген суроо туулат да. Себеби дегенде алдын ала стратегиялык суроолорду коюш керек да. Ошондо Фейнман докладында айткан. Төмөн жакта толгон токой орун бар депчи. Себеби дегенде төмөн жак деген сөз ошо өлчөмдү дагы кыскартып өлчөгөндөй, микрометрден дагы төмөн. Демек, микрометрден кийинки өлчөм, эгерде биз 1 микрометрди дагы 1000ге бөлсөк, аны биз көрбөйбүз. Биз 1 микрометрди көрбөйбүз. Адамдын көзү 200 микрометр жанынан чоң болсо көрөбүз. Андан майда болуп калса, анын ичинде миллиондогон объекттер болсо да көрүнбөйт. Анан Техниканын жардамы менен көрсө болот да. Техниканын жардамы менен биз электрондук микроскоп менен көрөбүз. Нанометрди көрө алабыз. Нанометрден кийин пикометр деген бар. 10-дун -12 даражасы болуп калат. 1 нанометр дагы 1000ге бөлөбүз. Ал пикометр. Анан 1 пикометр дагы 1000ге бөлсөк атометр. Ал жанагы призрактар ушундай да көрүнбөгөн. Алар ошондой өлчөмдө. Биз азыр нанотехнологияга токтойлу, сурай бериңизби? Анан ошол терминди айткан, биз ошол менен иштейли. Микрометр менен мына машиналарды чыгарып, самолетторду, ракеталарды чыгарып атабыз, бирок андан ары кетиш үчүн төмөндө толгон токой ойрун бар, аябай көп деп. Ошентип айтып берген багытта. Анан нанотехнология деген сөздү биринчи жолу Норио деген япониялык окумуштуу физик киргизген 1974-жылы. Нанотехнология деп ал эмнени түшүнгөн? Азыр деле көпчүлүк адамдар түшүнөбүз. Нанотехнологиянын так аныктамасы жок. Көп аныктамасы бар. Жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн мынтип айтсак болот. Демек, микротехнология менен микрочип деп азыр компьютерлерде айтылат да. Ал жерде бир чоңдук
ошо микрометр менен өлчөнөт экен. 1 микрометрден 1000 микрометрге чейин. 1000 микрометр болсо бул 1 миллиметр болуп калат. Ал эми нанометр болгондо ошол колдонулуп аткан чоңдук тетик же болбосо металлдын ичиндеги дандардын өлчөмү же болбосо семент майда семент анын өлчөмү бир 20 микрометрден өйдө болот. Орточосу 40 микрометр деп коелу. Эгерде ошол сементтин бөлчөсүн биз дагы майдаласак, технология менен техника жасап, нанометр өлчөмүнө түшүрсөк, ошол нанометр. Демек, нанометр деген бул илимдин, билимдин бир тармак экен. Ошол тармакта кайсы бир заттар, кайсы бир бөлүкчөлөр дүн өлчөмү нанометр өлчөмүнө түшсө, ошол технологияны биз нанотехнология дейбиз. Мисалы, болот машиналар жасалат, техникалар, автомашиналар. Ошо болоттун ичинде же алюминий зымдары, ошонун ичиндеги дандары, аны биз электрондук микроскоп менен көрөбүз, же оптикалык микроскоп менен деле көрсө болот. Алар микрометр менен. Мисалы, 15-20 микрометр. Эгерде биз майдалай алсак, анчумузга техника жасаш керек болот болбойбу? Майдалай турган. Ошол тууралуу мен семинарда айтып берем. Биздин илимий өндүрүштүк нано борбор Германиянын. Мен ошонун илимий координатордун тышкары жетекчисимин. Биз ошол машиналарды жасайбыз. Анан ошол машиналарды сатабыз. Ага, мен ушул суроону берген аттым эле да. Сиз азыр мынакей майда бөлүкчөлөр технологиянын улам техника өнүккөн сайын анын ичине кирип, анын төмөнкү жактагы мүмкүнчүлүгүн алып чыгып дегендей маанайда түшүнүп атам да. Мисал катары айтсак, сиз ошону өзүңүздүн иш тажрыйбаңызда кандай бир өзүмдүн иш тажрыйбамды айтайын. Мен Германияга 1999-жылы чакырылып барып калдым, 1 жылга деп. Андан кийин 5 жылга сунуш кылышты. Анан 99-жылы барсам, деген 4 ай немисче үйрөндүм. Анан университет Клаустал университетине барсам, ал жерде бир проект жүрүп атты. Германияда илимге аябай көп акча берилет да. Бир проект бар экен, 15 миллион евролук чоң. Ошонун бир бөлүгү магний ден жасалган конструкцияларды изилдөө. Магний элемент химиялык. Дүйнөдө белгилүү, жалпы окумуштууларга, техникада эң эле жеңил конструкция бул магний металлынан жасалган конструкция. Аябай жеңил. Ал кагаздай болуп калат да. Ага караганда алюминий 2-3 эсе оор, титан 5 эсе оор, болот 10 эсе оор болуп калат. Анан мен барганда 2 айдан карасам ошол проблема бар экен, проект. Себеби дегенде согуштан кийин, Улуу Отан мекендик согуш болот эле. Ошол бүткөндөн кийин Германияга магний конструкцияларын магнийди изилдөөгө тыюу салынып коюптур. Себеби согуш болуп атканда биз тарыхтан билебиз, окуп жүрөбүз, көпчүлүккө белгилүү болгондой, Англия менен Германияга каршы согушуп аткан. Бир тарапта Советтер Союзу, Англия болчу. Ошондо Англияны Германия ракеталар менен Фау-1, Фау-2 деген ракеталар менен атып турган. Ракета жеңил болуш керек да. Аны алюминийден жасалат, титандан, эң жакшысы магнийден. Канчалык жеңил болсо ошончолук алыс кетет, анын топливо аз кетет. Кыскасы ошентип тыюу салып коюптур. 90-жылы Германия бириккенден кийин анан тыюу салынган, алынган, бирок ортодо 45 жыл өттү. Анан илими калып калыптыр. Анан мен кандидаттык диссертациямды Москвадан жасагам. Москвада институт стадий сплавов деген бар, как раз. Анан бирок ал жерде меники алюминий болчу. Анан баары эле металлдар да карап көрсөң, алардын иши жүрбөй аткан себеби технологиясын туура эмес жатыптыр. Анан мен технологияны сунуш кылдым. Ошол сунуш кылган технология боюнча биз магнийдин эритмесин алдык. Анын дагы магнийдин эритмесинин ичиндеги сплав, орусча эритме, сплав магния. Ошонун ичиндеги дандарын биз дүйнөдө магний көп эле колдонот азыр. Ошонун орточо өлчөмү бир 15-30 микрометр. Ошону 1 микрометр анан төмөн чүрсөк, бул нанометр болот да, төмөн жак. Ошол мен технологиям сунуш кылдым, патент алдык. Ошо баргандан кийин 2 айдан кийин сунуш кылсам, Германиянын патенти, Американын, Европанын патенти кылып алдык. Мен ошо автормун. Анан ал боюнча анан иштетсек, баягы магнийдин эритмелери деги дандардын өлчөмү
500 нанометр болуп калды, 0,5 микрометр, 200 аптан майда болуп калды. Андай эритмелер аптан жакшы жетилет. Жанагы Volkswagen машиналарына, самолетторуна, ошолоруна кетти. Ошонун натыйжасында мен анын докторлук диссертациямды, хабилдүү докторлук диссертациямды жасадым. Абдан жакшы агай, биз сыймыктанабыз агай сиз менен. Европа, өнүккөн Американын илим техникасына суктанып кете албай атпайбызбы? Мына сиз ошол жерге барып, ошолордун алдында илим тармагында жакшы ачылыш жасапсыз. Агай, азыр мына кабел жанагы илимиңиздин аталышы хабилдүү деп атпайбызбы? Хабилдүү. Ошол жөнүндө мына түшүндүрүп кетсеңиз, бул терминди да мен эми эле угуп атам да. Хабилдүү доктор деп айтып атасыз. Негизи ушул илимий даражаларды берилиши, анын түзүлүшү, кантип аткаруу Германиядан Ломоносовдун убагынан бери Россияга алынган, Россияда миск өткөн. Анын Советтер Союзунда окуп өтөр. Жанагы бизде кандидаттык диссертация аякта промоцион деп коет, анан докторлук диссертация хабилитацион. Ошол системаны алганбыз да. Анан бул 45-жылдардан кийин Советтер Союзу болгондо өзгөчө союз таркагандан кийин ушу мурунку советтик мамлекеттерде, жаран эле советтик эмес, Америкада деле баягы сапаты бир аз төмөнүрөөк да. Мисалы бизде докторлук диссертацияны жактаганда бир эле зачет менен бүтөт. Анан акча көп берилбегендиктен сапаты анча болбашы мүмкүн. Ошону айырмалаш үчүн алар Германияда докторлук диссертациясын жактаганда ага хабилдешкен деп, хабилитационный, кыргызча хабилдешкен деп атайын кошот. Сертифицированный дегенде түшүнсөк болобу? Кандай? Сертификат. Ошол сыяктуу да хабилдешкен деген сөз болсо, хабилдүү бул Германиядан жакталган деген сөз да. Бир сөз менен айтып коет. Анан ичинде маңызы да бар. Германияда докторлукту, ошо хабилдүү докторлукту жактаганда эки тепкич менен жасалат, эки этап менен. Биринчиси бул биздегидей илимий теманы жактайсың. Момундай болду, ушул иш аткарылды деп. Эгер андан өтсөң, экинчи тепкичин өтүш керек. Экинчи тепкичинде бир теманы берет. Ошо физикадан же машиностроенияден бир 2 күн калганда, эртең дегенде. Ошого түнүшүндө ойлонуп туруп, анан эртеси шак анан лекция окушуң керек. Лекция ачык. Ал жерге профессорлор келет, жөнөкөй эл деле келиши мүмкүн. Ошого анан баягы ошол теманы ачык элге түшүнүктүү кылып берсең, анан комиссия отурат, бул түшүнүктүү окуп берди дейт дагы, анан ошондой даражаны берет. Ошондой даражасы менен гана кишилер Германиядагы университеттерде сабак калат, профессор болчу. Антпесе лекцияга окуганга уруксат жок. Мисалы, ошо докторлукту хабилдүү деген докторлукту алсаң, Германияда 400төн ашуун университет бар. Любой университетине барып лекция окуганга сен окугуң болот. Агай, мына биздин окумуштуулардын кээ бирлери менен ушундай сүйлөшүп калсаң, эмне үчүн жашоого сиздин жасаган, изилдеп чыккан илимий жумушуңуз жашоодо биз көрбөй атабыз, пайдасын бербей атат десең, алар көбүнчөсү каражатка алып барып тагап коюшат да. Эгер каражат болсо, мен ушул проекттим, ушул менин илимий ачылышым бүгүн өндүрүшкө кирмек дегендей. Эми сиз мына өнүккөн мамлекеттерде жүрөт экенсиз. Азыр айтсаңыз, мына 15 миллион евро дедиңизби? Өзү сиздин илимий ишиңиздин долбооруңуздун бюджети ошондой экен да. Бул аябай эле чоң сумма да биз үчүн. Жалпы эле мына биздин телекөрүүчүлөргө, бизди ошо окумуштуулар негизинен көбүрөөк көрөт. Кандай долбоорлор бар ушу Европа мамлекеттеринде, анын ичинде Германияда ушу окумуштуулар үчүн ушул каржылана турган долбоорлор жөнүндө маалымат берсеңиз. Программалар бар да. Ошо программанын ичинен долбоор жасаш керек. Германияда, Европада өтө көп каражат бөлүнөт экен да, азыркыга чейин бөлүнөт. Эгер каражат бөлбөсө, биздин Кыргызстанда, Казакстан, Россияда өтө акылдуу, интеллекти жогору профессор окумуштуулар бар. Бирок каражат жок болгондон кийин өзгөчө техникага, микроскоптор керек, машина керек, курал жарак керек, жакшы аткара албай калат атпайбы? Андан тышкары айлык бериш керек жакшы профессорго. Анан мен бул жерден көп деле коскобойн, биздин профессорлордун айлыгы абаптан төмөн болуп атат. Окумуштууларды академияны окутууда. Ошону жогору кылса, анын билим жакшы кетет эле да. Анан кайсы фонддорду сурадыңыз? Европада эң чоң илим жагынан колдогон, илимге арналган фонд бул Горизонт, Horizon 2020 деген программа. Горизонт. Анын бюджети
А деп башталганда мындан 12 жыл мурун 80 миллиард евро болчу. Чоң суммада. Азыр бир 100 миллиарддан ашуун. Анын ошонун ичинде ар түрдүү темалардан фармакология, хирургия, металлургия, машиностроение, ар кайсы тармактардын илим тармактарынан проект программалар жасалат. Анан ал конкурс. Анан биздин окумуштуулар, университеттер, ишканалар мен могу боюнча иштейт экен деп туруп анан проект жасашат. Анын проекти комиссия карайт. Проекти жасаш үчүн бир жок деген тыгыз отуруп иштеш керек. 3 ай кетет. Анан комиссия карап өткөрсө, ошо менен иштесе болот. Эми Кыргызстандан горизонтко кирген азырынча жок. Себеби анын талабы, анын ошого жараша деңгээли болуш керек да. Ошону аткарганга университеттердин, Казакстандын, Кыргызстандын университетинин базасы болуш керек. А база болбосо акча бөлүнмөсө аны аткарылбайт да. Мисалы, азыр жалпы эле Кыргызстан эмес, жалпы ислам мамлекеттеринин илим билими төмөн абыда. Себеби дегенде жанагындай чоң каражат бөлүнбөйт. А мындан орто кылымдарда биздин улуу бабаларыбыз болгон кыргыз, өзбек, казак бир элбиз да. Ал-Фараби мына бул эле Бишкектин ар жагында төрөлгөн. Ал-Фараби деп арабча аты болгону менен ал кыргыз эле болгон. Азыр казак, кыргыз казакта Казакстанда улуттук университетинин аты коюлган. Ал-Бируни. Мына биздин эле бул Бухара, Хорезми, Хиваларда биздин ата бабаларыбыз болгон. Ушул убакта эмчин илим өнүккөн. Ал убакта Европа караң болгон, такыр эле билим жок. Жуунган күнөө деп эсептелчү. Себеби илимге акча көп берилген. Грецияда мындан 2000 жыл мурун өтө илим өнүгүп, анан басаңдап калганда илим каяка сакталат, илим билим. Китепке да. Азыр компьютер чыгып калды. А негизи китепке сакталып жүрсө, азыр эле китеп. Анан ошол библиотекалардын баарын $900 миллион азыркыча. Ал убакта алтын менен да, накта. Ошону Халиф Рашид акча менен баарын сатып алып туруп, анан бизге алып келген. Ал убакта Кыргызстан биз ошол мамлекетте, халифатта 700 жыл жашаганбыз. Союзда 70 жыл жашабадыкпы? А биз арабтар менен чогуу, түрктөр, жалпы биздин ушу мусулман туугандарыбыз менен 700 жыл бир мамлекетте болгондуктан илим Бухарада, Отор деп коет, Отарский библиотекада 5 миллион китеп болгон. Самаркандта, Ошто, Өзгөндө өтө көп өнүккөн. Ысык көлдө, Кочкордо, Чүйдө, Бухарада бардык жерде. Себеби дегенде бизде акча көп бөлүнгөн да. Азыр ошондо акча аз бөлүнүп калып, биздин окумуштуулардын жакшы ойлору ишке ашырганга тилекке каршы болуп атат. Андан тышкары Германиянын көп фонддору бар. Мисалы, дагы бир фонд бар, ал жеке фонд, Volkswagen Stiftung деп коет. Volkswagen деп суккансызда бул концерн жанагы. Passat чыгат, Golf чыгат, машиналар чыгат чоң. Ошонун атында акчаны ошол жактан келип турат. 6 миллиард евро азыр. Ал да акылдуулук менен жасалган. 1960 жылы баягы Volkswagen'ди мамлекеттик болуп тур, анын приватташтырылган да. Бизде да Казакстанда көп мүлктөрү приватташтырып эле элге, мамлекетке пайдасы жок болуп калбайбы? А тиякта закон кабыл алынган. Ошонун 20% мамлекетке калат. Нижняя Саксония, Ханновердин өзүнүн мамлекети да, мындай област өзү чечет. Андан тышкары канча бир 0,5% ошол фонд түзүлсүн деп ошого берилди. Ошол фонд түзүлгөндө ал убакта типтир бир 600 миллион азыркыча еврочо. 600 миллион. Анан баягы улам-улам акча түшүп турат да, 20% мамлекетке калбадыбы? Ошондон дагы берилип турсун деп отуруп, азыр 6,5 миллиард бир фондтук эле, частный. Мамлекеттик толтура көп фонддар бар. А бул частный. Частныйларда көп аябай. Жеке менчик, илим билимди колдонгон. Себеби дегенде Германияда эмне жок, нефти жок, газ жок. Алтын чыкпайт биздегидей. Анан алар эмне менен жакшы жашашат? Только техниканы сатып. Башка эчтеке киреше жок. А техниканы жасаганда жумушчулар жакшы айлык алат, инженерлер жакшы айлык алат. Анан сатканда пайда түшөт. Ошо менен Германия жакшайт. А кантип техниканы жасаш керек? Только илимди ачып, илим бул бар. Дайым турат, биз илим посттор ачабыз, барактарын жаңы илим, нанотехнологияны мисалы. Анан инженерлер тетик жасайт, машина жасайт, тетик жасайт, аны сатат, ошо менен жашайт. Ошондой көптөгөн фонддор бар.
Ага мына жогоруда мисалда келтирип кеттиңиз, жана каражат маселесиндечи, илимге бөлүнгөн каражат маселесинде тарыхты да эске салып кеттиңиз. Эми убакыт деген бул кылыч да, бул бүгүн болбосо эртең кесип кетиши мүмкүн. Мисалы, сиз сыяктуу ушундай окумуштууларга кандай кеңеш берет элеңиз? Бүгүн мамлекеттин абалы бул экен. Бирок кандай кылып аракет кылса, мындай чет өлкөгө чыгып, санап кеткен фонддор менен бир ошолордун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, өзүнүн бир жашоого бир келгендеги өзүнүн чыныгы миссиясын аткарып калганга жетишет. Анда ошо менин кеңешим мындай эле, ушу жергиликтүү Ош, Бишкек, Казакстан, мен Казакстанга көп барам. Казакстанда чакырылган проректор болуп 2 жыл иштедим. Азыр чакырылган Үчтөбүт университетинде профессормун да, лекция окуп турам. Көрүп турам, казактар абдан асыр астага кетти. Себебинде алар кеңешти укту да, жакшы суроо бердиң, кеңешти угуп аткарган жакшы. Ошол кеңеш берет элем, мындай деп, ушул биздин регионго, Ошко, Бишкекке, Бухарага керектүү кандай талап бар? Ошону Германия кандай аткарып атат? Жалпы бир суроо туулат да. Ошондой проектке кошулуш керек. Мисалы, ошол эле Volkswagen'де мен бир 2-3 проект жаздым. Кумтөрдө проблема башталды. Кумтөрдү мындан 12 жылдары баягы бизде кезектеги революция болуп, анан Кумтөрдүн жетекчилеринин кызматтары кыргыздар боло баштады да. Мурун канадалыктар сечү да, чоң акча айлыкка. Ошону бизге беришти. Анан косколуп келсе, өтө көп каражатын жумшап, чет жактан алып келишет экен техниканы. Мисалы, жанагы алтынды талкалаган машина керек. Чоң тоотундай кесек таштар да, ошону майдалаш керек, грохот деп коет да. Ал грохотту туурасы 3 метр, узундугу 6 метр, ушундай грохот. Ошону Чилиден сатып келет экен. Алтын карба, алтындан кымбат грохот болот. Трубаларды Южный Африкадан сатып келет экен. Анан кыскасы аны биз бияктан Кыргызстандын Фиспирбор деген заводу бар. Ошолор жасай башташты. Мисалы, ал грохот $1 миллион бирөөнү алып келип атса, булар бир $100,000 эсеп коет да. Бирок бир сурообуз туулап калды. Ал жерде жөнөкөй сталь менен, болот менен, нержавеющий, дат баспаган болотту сварка кылыш керек экен да. Ошол проблема. Дат баспаган болотту сварка кылыш аябай кыйын. А эгерде ага жөнөкөй болотту кошсо апша кыйын. Ошону биз проект менен жасап, анын бир немис доцент бар болчу, аны кошуп, ошол суроосун чечип бердик. Бул мына өзүбүзгө керектүү. Казакстанда көп ушундай суроолорду чечтик. Анан азыр мисалы мен сунуш кылат элем, бүгүн да айтайын дедим. Мына Өзбекстандан келе атышат, ошону угалы депчи. Мисалы, мындай, мына нанотехнология боюнчачы. Эмне нанотехнологиянын түрлөрү бар дебедимби? Компьютердин мониторлорун жасаган, ага бизде компьютер жасалбайт. Мисалы, биздин ишканага соц технологиялык нано борборунда көп делегациялар улам-улам келип турат. Samsung'дан келип кетишти. Себебинде алар биздин машинени 10 жыл мурун алышкан. Анан аларга эми жаңы машина керек да. Себеби дегенде батареяны жасаш керек. Samsung'дун жанагы сотканын батареяларын. Андан тышкары Samsung'дун экранын жасаш керек. Ошого нано материалдар керек да. Анан мына материалдарды биздин машина жасайт. Ошого келиптир. Анан иштеп атабыз. Бирок бияка Ош, Кыргызстанга ал суроо жок. А биякта эмне суроо? Мен мындай кеңеш берет элем, караш керек ошо окумуштуулар. Биз эмнени жасай алабыз? Кандай тиякта да ошондой суроо бар. Мисалы, азыр суроо бар бетон тууралуу. Бетонго эмне кетет? Бетонду стройкага көп жерде бетон кетет. Үйдүн баардык жерде бетон, стройкада. Бетонго гравий кетет, майда таш, цемент, суу, кум. Мына кумду карасаңыз, Дубайды көпчүлүк билет. Дубайда чоң заңгыраган зданиялар, имарат ушунчалык көп, бай, Дубай. Ошого бетон менен салынат да көпчүлүгү. А бетон кум керек да. А кум ал жерде толуп турат, чөл. Баскан жердин баары ошо Дубайдын шаардын ичинде эле баягы бетондо болсо баары эле кум. Ал жарабайт экен да. Чөлдүн куму топ-тоголок болот экен, топ-тоголок микроскоптон карагандачы. А тоголок кум байланбайт, бирикпейт. А кантип салыш керек ошончо үйдө? Кумду ташып келиптир. Ошонун баарын сатып. Каяктан? Германиядан сатып барышты. Рейн деген дарыя бар, чоң дарыя. А түйүн баары кумда.
ошо кумдан элеп туруп сатышты. Анан эми бизге аны курушту. Эми дагы строкалар кетет. Анан биздин жасаган машина ошо 20-30 жылдан бери металлдардын нано металлдар жасайбыз да, бөлүкчөлөрү. Алар жанагы ар кайсы техникага кетет. Мисалы Американын армиясы көп алат, Россияныкы алат, тияк бияк Samsung'дар алышат. Анан биз 2-3 жылдан бери идея келди. Тиякта тигилердин куму ушунчалык көп болсо, чөл. Зачем Германиядан биздин кумду немистердикин ташып атат? Биз ошону эле жакшы нано кылып берсек, майдаласак, баягы тоголук кумду майдаласа, ал мындай жөнөкөй кумду болуп 4 буруш, 5-6 буруш болот дагы, анан ал биригип калат. Биз анын астында 5 жыл мурун жөнөкөй сементти супер семент кылганбыз. Жөнөкөй сементтин бөлүкчөлөрү, семент майда бөлүкчөлөрдөн турат да. Бир 30 микрометр, 40 микрометр болот. Ошону биз нано кылдык. Нано кылсак, бөлүкчөлөр мап майда кылсак, ал семент өтө катуу семент болот экен. Кичике суу куйсаң катып калат. Ал пайдаланганга ылайыгы жок. Эмне кылыш керек? Ал 5% ошо нано семент биздикинен кош керек. 5 килограмм. 95 килограммды жөнөкөй сементтен аралаштырып койсоң, супер семент болот да. Андан кийин ойлондук дагы, Германияда эмне көп? Бул өзүнө керектүү нерсени ойлош керек да. Эмне бар биздечи? Кыргызстан, Өзбекстанда, Казакстанда. Өндүрүлбөй жаткан. Германияда болот өтө көп өндүрүлөт. Машинанын баарын куруш керек да. Бир заводдон, Volkswagen'ден, мен студенттерди практика алып барам окутканда, бир күндө 6500 машина чыгат. Асакадан өзбектер азаматтар, Асакада бир күндө 1250 машина чыгат. Көп да. Өзбекстан үчүн. Кыргызстанда бир машина чыкпайт. Казакстан чыгарабыз дейт, алар жыйнап коет жөн эле. Өзбекстан азамат баарын өзүнүн тетиктерине сатат. А Германиянын бир эле заводунда, Volkswagen'да 6500 машина бир күндө чыгып турат. Андан тышкары Mercedes бар, андан тышкары Audi бар, Porsche бар. Көрдүңүзбү? Мамлекеттик эмгичүн бай. Секундасында чыгып атат машиналар. А Кыргызстанда козуңду 6 айда күтүш керек сатыш үчүн. Карточканы 3 ай багыш керек. Бизде өндүрүш абдан экстенсиалдуу, интенсив жок да. А Германияда муну ошого, анан эмне керек ошого иштешет. Анан биз карасак, болот эритилип машинени чыгарыш керек да. Өтө көп шлак чыгат. Анан шлак эмне кылат? Аны майдалап туруп, анан стройкага, бетондорго тияк бакка кетет. Биз алдык дагы ошону нанога айланттык. Бөлүкчөнү машина менен. Нанога алсак, апта майда болду да. Апта майда болду дагы, аны болуп, анан жөнөкөй сементке коштук. Ошондо мисалы биздин ошо шлакта алынган супер семент ал. Бул сементтен жөнөкөй семент М500, М400 деп коет. 40%-тин коштук. Супер бетон болду. Ошо бетон менен бир проект кылдык. Аны аткарыш үчүн, мунун баарын аткарыш үчүн докторанттарга, илимпоздорго айлык бериш керек да. Проект жаздык. Ал проектти Германиянын ошол биз жашаган, биздин борбор турган өкмөттүн илимге берген фонддор бар. Ар бир губернатордун, областтын губернаторлорунун ошо илимге деген фонддор бар. Ошондон бир проект жазсак 590 миң, 600 миң еврого болду. Чаган проект болчу, чаган. Аны аткардык дагы, анан мына алдык деп туруп, анан жыйынтыгында бир көпүрөнү жасалды. Анан эми Германияда ага өтө көп талап жок болуп атат да. Себеби дегенде супер бетонго талап каякта болот? Жөнөкөй бетондон жасалган платиналар, мисалы Токто Глысынын платинасы 50 жылдан жарабай калат, эскирет. Жөнөкөй көпүрөлөр 50 жыл, 60 жылдан кийин бузулат. Андан тышкары жер титиреген жерде, мисалы Түркияда кандай жан болду, Башкентте, ошого супер бетон керек да. Ошону биздин бетоншого кетип жарайт. Агай, бизге бөлүнгөн убакытта соңунан чыгып келе жатат. Мына жалпы биздин телекөрүүчүлөргө кайрыла турганга сизге бир мүмкүнчүлүк берели. Эми жалпы элге тынччылык каалайт элем. Жакшылык болсун кыргыз элибизге, жалпы эле ушу биздин граждандарга, жарандарга. Анын ичинде ушул Ош университетинде отурабыз. Менен мына Ош университетине ийгилик каалайбыз. Колубуздан келген жардамыбызды, кеңешибизди аябайбыз. Мен жанагы сөзүмдүн аягына чейин чыгып кетейин. Өзбекстандан, Бухарадан кум алып келишат. Алар ошо кызыгып, аякта чөл да. Ошону бизге майдалап бериңиз, биз ошо машинаны алабыз депчи. Муну ошондой проекттерин иштеш керек да. Самаркандтан келе атышат. 5 килограмм кумдан алып алыпчы. Анан мен ушу Ош
университетиндеги профессорлорго, окумуштууларга кайрылат элем. Активдүү иштеп, ушу Кыргызстанга эмне керек, Ошко эмне керек? Ушул суроо адам болгондон кийин баардык эле жерде Германияда ушул суроолор туулуп атат. Аякта эле бетон керек, кум керек, металл керек. Ошону менен астыга ийгиликке жылып, чоң проекттерди аткаргандарына мен абдан тилектешмин. Агай, сизге чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп биздин суроолорго жооп бердиңиз. Мына сиздин сөзүңүздөн жыйынтыктап келгенде, демек бүгүн бир ачылыш жасаймын, бир илимде бир жаңылык киргизем деген инсанга мүмкүнчүлүк бар экен. Мына ошонун даана мисалы катары өзүңүз отурасыз. Сиз менен сыймыктанабыз. Кудай таалам сизге бекем ден соолук берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыкты. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.